100 миллион сомдон ашык каражат болгон болсо, ал 100 миллионго чейинкилер эч кандай төлөнбөй туруп эле ыктыярды легалдаштырып койсо болот деп. Андан көбүрөөк болгон болсо 1 миллион сом төлөп туруп, анан кийин легалдаштырып койсо болот. Канча сумма болсо дагы. Анга эч кандай жанагы төлөмдөрдүн кереги жок. Бажы төлөмдөрүнүн же болсо налог жанагы төлөмдөрү деген жок деп айтылган да. Ошондон анан кийин ошо 12 миллиард деп жазылып калыптыр. А өзү негизи ушул сумма жок да. Актив эле бул. Актив катары жазылып калган. Болчу. Анан кийин эл ызычуу көтөрүп эле бунун 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, анчы керек экен, мынчы керек экен деп атышат да. Мен эми койчу ушунга бир да интервью өзүм мен жөнүндө чыккан бардык маалыматтарга бир дагы интервью да бербейм, и алар комментарий да бербейм да. Эми ким не деп ойлосо ошентип ойлой берсинчи, макулчу эми депчи. Эми бунусун карасам күндөн күнгө сааттан саатка уже мындай өрчүп баратат. Ошондон кийин сиздерге айтып кое берейин. Андай активди жөн гана жазылып калган кагазга. Жазылып гана калган ал кагазга. Ал жерде мына ушул мыйзамдын эң бир жанагы жетишпегендиги, минус жери бул ошол легалдаштырылганда ошол активиңди көрсөтүп коюш керек эле да. Акчалай актив болсо банкка салып, банктан көрсөт. Же болсо мүлк болсо, кыймылдуу мүлк же кыймылсыз мүлк болгон болсо, ошонун бардыгын фиксировать этип көрсөт деп коюш керек эле да. Ошонусу жок болуп калып, гана ушул мыйзамдын кичине чийкилиги жери бар экен. Анан кийин меники 12 миллиард болуп жазылып калыптыр. Анан жанагы нөлдөр кошулуп калганбы, ошентип жазылып калган. Анан кийин макул деп мен анан кийин 1 миллион сом төлөдүм. Төлөп туруп дүнө болуп койгом. А так өз негизи майда чүйдө жумуштарыбыз бар. Буга чейин мен мына ушу депутатка чейин бүт ишкерлик менен алектенип келгем. Келип, депутатка келип жумушка ушул жанагы депутат болгондон кийин ошол эми бир туугандарым, балдарым ушул активдештирип азыр ушу